Бүгін 5 июнда бүткүл дүйнөлүк коомчулук айлана чөйрөнү коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнүн белгилейт. Биздин мына бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы ушул датага тыгыз байланышкан. Ушул майрамдын тарыхына кыскача кайрылып кетсем, 1972 жылы Швециянын Стокгольм шаарында эл аралык деңгээлдеги бир чоң экологиялык жыйын болуп өткөн. Мына ушул жыйында Сенегал менен Япониянын келген өкүлдөр ушул айлана чөйрөнү коргоонун бир күнүн бекители, жылда ошол күндү белгилеп тургандай бололу деген сунуш болгон. Ошол сунуш жалпы колдоо таап, мына ошондон бери мына 49 жыл болуптур, жарым кылымга жакындап калыптыр. Дүйнөлүк коомчулук, анын ичинде биз дагы кыргызстандыктар айлана чөйрөнү коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнүн белгилейбиз. Ал эми ушул майрам, ушул күнү биздин баарыбыздын сүйүктүү мектебибиз болгон Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясынын өтүп жатышы бул өзгөчө окуя деп эсептейм мен. Анткени биздин мектеп быйыл өзгөчө бир долбоор менен иштеп жатабыз. Ал долбоорду мынакей туруктуу мектептердин тармагын түзүү менен туруктуу жашоо образын глобалдык издөө деген демилгенин катарында ошо Бишкек шаарында бир гана мектеп, ошондой эле дагы республикада 4 мектеп менен бирге ушул долбоор менен иштеп жатабыз. Анан мен ата-эне катарында айткым келет, ушул долбоор болгондон бери мектептин айланасы жашылдандырылып, ар бир предметте ушу айлана чөйрөнү коргоо боюнча отурган ага эжелерибиздин балдарга келечек ээлерине берген тарбия таалими дагы күчөтүлүп, ар тараптуу жакшы иштер болуп жатат. Андыктан бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө кош келиңиздер. Майрамыңыздар менен дагы бир куттап коеюн. Ошо туруктуу өнүгүү, туруктуу климат деген сөз турмушубузга бир кеңири кирип калды. Ансыз болбой калды. Биз табиятка кандай мамиле кылган болсок адамдар, ошонун бир терс таасирлерин көрүп жатабыз. Азыр жалпы адамзат, анын ичинде кыргызстандыктар дагы ошол табияттын жанагы оор шарттарын жеңилдетүүгө, ошого ыңгайлашып жашоого биз үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Азыр ток-шоунун жүрүшүндө биздин мектептин экологиялык тобу болгон ушул эже агайларды тааныштыра бермекчибиз. Азырынча мен сиздер менен ушул биздин эксперттик топту тааныштырып өтөйүн. Биринчи ушунча меймандарды кабыл алып аткан ошо биздин гимназиянын директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Атаева Сарыгүл Токтосуновна. Алчаксаңыздар. Андан кийин ушул глобалдык мектептерди издөө демилгесинин координатору бизде дайыма ушул өзүнүн ишинде ушул өспүрүмдөр менен, окуучулар менен көп иштешип келаткан биздин урматтуу кесиптешибиз бар Дүйшөнова Жылдыз Кадыркуловна. Андан кийин мынакей ушул өзүнүн 20 жылдык чыгармачылык ишинде, ишмердүүлүгүндө Кыргызстандын озон борбору жөнүндө мен өзгөчө айткым келет. Бүгүнкү биздин жаштардын жана балдарыбыздын катышуусуна да колдоосун көрсөтүп аткан ушул Кыргызстан озон борборунун директору, белгилүү эколог Аманалиев Март Кыдыргычевич. Анан учурдан пайдаланып, ушул озон борбору бизде 20 жылдан бери иштеп келатат. Быйыл ушул 20 жылдык экен сиздердин, Март Кыдыргычевич. Куттуктап кетели. Ишиңиздерди дагы ийгилик боло берсин. Анан баса белгилеп айттым, дагы бир айтып кетейин. Көптөгөн окуучулар менен, бакчанын тарбиялануучулары менен, студенттер менен бул мекеме абдан тыгыз иштешип келатат. Мен ультра кызыл, күндүн ачуу нурумун, көзөмдөп уйкалайм деп ажалданып турамын. Жан-жаны бар өсүмдүктөр адамдарда коркушуп, коргонушат, сактанышат, баарын билип сырымдын. Миллион жылдап зыян көп чаң заттардан сактаган, жер бетинде адамзаттын бактысы үчүн күрөшүп, элеперем ультра кызыл күн нурларын жакпаган. Өсүмдүктөр, бактарактар мен аркылуу гүлдөшүп, мен аркылуу куштар сайрап жашоокоз деп мактанам. Аламаттан аяп, сактап жер шарын, адамзатка тийип тура жарыгың, учкул кызыл ультра нурду чипкалап, коздугуна салым коштуң шарымдын. Айтчы, озон, кайдан, кайда барасың, аярлачы бир азга.
О досторум, мен да тааныйм силерди. Бул мектептин таржымалын билемин. Айланасы жаш балаты аккайыңдар бүрдөптүр. Жашыл дүйнө курчап турса сыймык танып жүрөмүн. Пайдалуу да караңыз. Ультра кызгылт күн нурунан коркпойбуз. Кайда жүрсөк ток болот, ой санабыз. Денер толук болот ата бабабыз, айылыбызга каникулда барабыз. Кеп такыя кыргыз кийим кийгизген апалардан соонун сабак алабыз. Жаз болобу, кыш болобу билемин. Жашыктуу кыргыз кийим кийемин. Ультра кызгылт күн нурунан сактанып, улутумдун акын бузбай жүрөмүн. Ата бабам табиятты сыйлаган, мен да аздыктап табиятты сүйөмүн. Ультра кызгылт күндүн нурун билемин. Узак жылдар сактанып тез жүрөмүн. Зарыл болгон ден соолукка жашоого заманбап коз пахта кийим кийемин. Ысык көлдө тоо токойлуу төрлөрдү эс аламын, бейпил өмүр сүрөмүн. Токто! Жок Асема, бул болбойт. Азыр Кыргызстанда озон бузуучу заттар жок калган. Асема муну жоготолу. Курамында фреону бар буюмду колдонууга такыр болбойт билгиле. Жарым кылым тартаманын азабын мени колдоп, мен сүйгөндү сүйгүлө. Билем, мен силерди жөн гана текшерип көрөйүн дегем. О, досторум, буга чейин билбегем. Ультрафиолет күн нурунун зыянын. Мындан кийин озон менен дос болом. Озон доско жардам берип турамын. Мен ушундай кийинемин. Шаарда жашап көлдө да көп жүрөмүн. Ультрафиолет зыяныңды билемин. Чоң энемдин оротупсуң көздөрүн, күйгүзүпсүң аябастан элебин. Коркунучтуу турбайсың бабыдан. Окооптондурдуң бизди бардык жагынан. Коргонунун терең сырын үйрөндүм. Кош кетип кал, эми орун жок жаныма. Чоң эне, төс кийиңиз, көз айнегиңизди. Рахмат балам. Бермети деп сыналат, ажайып көл андай чанда жаралат. Ысык көлдүн ырахатын көрсөм деп ышкысартып кылгандар көп талалат. Саат 11-ден 4-кө чейин сак болсо, ден соолугун сактай алат саламат. Мезгилине шайкеш кийим кийинген, менден жаштар сонун үлгү ала алат. О досторум, жиренени сактайлы. Жандуу жашоо токтобосун жалганган. Жашыл дүйнө жарашыгын арттырып жашагыла көз салайын асмандан. 9 планет тегеренет ааламда, 9-унан кымбат мага жер гана. Баргын озон дос, биз сени мененбиз. Оба озон келечектин ээсибиз. Жашыл дүйнө көк асманды коргойбуз. Бак тигебиз, аба сууну тазартып, табияттын бүтүндүгүн колдойбуз. Оба, бак олтургузуп, шаарыбызды жашыл кылабыз. Бак дарактар менен гүлзарлар абаны тазартып турат. Таштандыларды аркасы жака таштабай тартипти сактайбыз. Жерене баарыбызды багарын унутпайбыз. Асмандагы озон катмагын да колбойбуз. Ультрафиолет, сен капа болбо, күндүн нуру бизге абдан керек, бирок ченеми менен. Мектеп айланасына бак дарактарды отургузабыз. Табият менен таттуу мамиледе болобуз. Мен силерди баарын үзөм. Токто, мен турганда жер бетине зыян келтире албайсың. Анда азыр биз ушул сөздүн башын кайра ушул ага эжелерибизге берип, анан
урматтуу эксперттер, сиздер болсо өзүңүздөрдүн сөзүңүздөрдө кошумчалыктарды, сунуштарыңыздарды айтып отурасыздар деп ишенем. Кана ага эжеликкерлерибиз айталык. Биз эмнеден баштасак деп турам бүгүнчү? Ушул климаттын өзгөрүүсү деп биз ушул аябай бир мындай актуалдуу бир эме көтөрүлгөнгө чейин да күйелей жүрүп алды да адамзатчы. Анан сиздер деле билесиздер, ошонун азабын азыр тартып атабыз, мөңгүлөр эрип атат, океандар ташып атат, жер силкинип атат, эмне деген гана апаттар болуп атат, күн ысып кетип атат. Ушул озон катмары менен ишешип мен билем, озон катмары жукарып кеткенге чейин барды. Анан ушул акыры келип ушул туруктуу өнүгүү деген бир жакшы сөзгө таянып туруп, сиздер менен бүгүн биз ушул 5-күн деген чоң майрамдын бир жакшы бир шаанисин аткарып, өзүбүздүн миссиясын аткарып колдоп турабыз. Кийиңиздер баштап бересиздер. Бул климаттын орточо нормасынын байкалган жана прогноздолгон узак мөөнөт өзгөрүүлөрү да бул өзүнүн ичине ушул табигый себептерден жана адамдардын ишмердүүлүгүнөн келип чыккан ар кандай аномалдуу кубулуштарды камтыйт да. Мисалы үчүн кургакчылыктын келип чыгышы, жаан чачындардын, ар кандай бороондуу шамалдардын болушу, ушул нерселерди камтыйт да. Эми жөнөкөй эме сөз менен айта турган болсок, бул дисбаланс, башкача айтканда тең салмактуулуктун бузулушу. Эми жердин планетасынын баардыгыбызга эле белгилүү, жыл өткөн сайын температурасынын жай жогорулашы жүрүп жатат. Бул окумуштуулардын акыркы жылдардагы жердин температурасына жүргүзгөн инструменталдык байкоолоруна таянсам да, ошонун негизинде ушул акыркы 12 жылдын 11 жылы бул өтө мындай жылуу жылдардын катарына кирген да. Бул бүткүл жер шары боюнча байкалууда. Эгерде 100 жылдыкты карап көрө турган болсок, жердин температурасы 1 градус Цельсияга жогорулады. Биздин Кыргызстан баягы тоолуу аймак, тоолуу өлкө болгондуктан биздин Кыргызстанда 0,18 градус Цельсияга температурага жогорулады. Мунун натыйжасында аномалдуу аба ырайынын кубулуштары өтө көп байкалууда. Жаан чачындар нөшөрлөп жаап атат, бороондуу шамалдар болуп атат. Ушунун баардыгы климаттын өзгөрүүсүнө алып келип атат да. Буга эмне себеп деп айта турганга токтоло турган болсом, бул адамдардын ишмердүүлүгү тийгизген таасири эң кыйла жогору деп мен айтууга негизим бар да. Дагы кандай нерселерди байкасак болот? Бул Калп эженин айтканына да мен кошулуп кетейин. Мисалы акыркы 3 жылдарга карасак, мисалы Нарын областында кардын жаашынын кесепетин байкалышы, кар ысыгынын төмөн болушу, ошондой эле мөңгүлөрдүн кескин кыскарышы байкалып атат да. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда уже мөңгүлөрдүн 20% азайды да. Эгерде биз ушул бүгүнкү күnkү темп менен кетип отурсак, ошол көмүр кычкыл газынын абадагы кармалышын стабилдей турган экосистеманы, токой экосистемасын калыбына келтирбесек, таштандыларды керектөөнү бир жөнгө салбасак, анда парник газдарынын атмосферадагы көбөйүшү мындан да жогорулап, эгерде мен азыр температура 1 градуска жогорулайт десем, анда жакынкы жылдарда уже 100 жылдыкта 3-төн 6 градуска чейин жогорулап кетиши мүмкүн да. Бул эми биздин алдыбызга коюлган эң чоң коңгуроо деп ойлойм да. Кесиптештерим туура айтып кетти. Мен да бүткүл дүйнө жүзүндөгү жаратылыштын тең салмактуулугу бузулуп атканга кошулуп кетем. Айтсак, мына Антарктидадагы, Гренландиядагы муздардын эришүүнүн натыйжасында ал жердеги жашап жаткан жандуу жаратылыштын жашоо шарттары өзгөрүп атат. Жашоо чөйрөлөрү өзгөрүп атат. Ал жерде жашаган ак аюулар, пингвиндер, мош, түлендердин жашоо шарты өзгөрүп, абдан кыйналып атышат. Ошондой эле Австралия материгинин жээгиндеги коралл рифтерин айтсак, мына температуранын өзгөрүшү менен суунун жылышынын натыйжасында ушул коралл рифтерин талкаланышы пайда болуп атат. Ал эми кургактыкта токойлордун өрттөрү келип чыгып атат. Ошондой эле канаттууларды айтып көрсөк, мына канаттуулардын миграциясынын мөөнөтү өзгөрүп, алардын жолдору да өзгөрүп атат да. Анан көбүбүз эле байкап калып атабыз, бул өсүмдүктөрдүн гүлдөө мөөнөтү да өзгөрүп атат. Кээ учурда байкап атабыз, мына Кыргызстандагы эле өрүктөр кышында гүлдөп калган учурларды да байкап атабыз да. Мына бул да ошол климаттын чоң өзгөрүүсүнөн келип аткан деп ойлойбуз. Экология дегенде биз жандуу организм менен чөйрөнүн ортосунда мамилени түшүнөбүз да. Адам менен чөйрөнүн ортосунда түзүлгөн кырдаал бул экологиялык кырдаал болуп эсептелинет да. Экологиялык кырдаал бул кубулуш. Ошол кубулуш мисалы глобалдык, локалдык, регионалдык болуп бөлүнөт. Дарыялардын, океандардын өйдө көтөрүлүшү, мөңгүлөрдүн эриши бул глобалдык экологияларга кирип атат да. Бул эмне үчүн келип чыгып атат? Адам менен жаратылыштын мамилелеринин бузулушунан келип чыгып атат. Адам жаратылышка кандай мамиле кылса, жаратылыш жооп иретинде ошондой жооп реакциясын көрсөтөт да.
адам жаратылыштын бир бөлүгү экенин адамдар түшүнүш керек. Эч убакта адам жаратылышка падыша боло албайт. Жаратылыштын закондоруна баш ийип, биз жаратылыштын бир бүтүн бөлүгү экендигин билишибиз керек. Дагы бериңиздер. Ар бир мамлекеттин өзүнүн тиешелүү бул экологиялык проблемалар болот да. Ошол экологиялык проблемалардын бири бул биздин Кыргызстандагы азыркы мезгилдеги эң көп азыркы мезгилде глобалдуу болуп аткан проблема бул Бишкектеги автомобилдердин санынын көптүгү өтө чоң ролду ойноп жатат. Андан тышкары мисалы өнүккөн өлкөлөрдө бул экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө эң биринчи экологияны биринчи орунга коет да. Тилекке каршы бизде экономиканы биринчи орунга коюп, экология артта калгандыгына байланыштуу бул проблемалар артта, көйгөйлөр артта калып калып атат дагы. Бул көйгөйлөрдү чечүү абдан зор каражатты талап кылып атат. Бул азыркы мезгилдеги салынып аткан турак жайларды мисалы мурда Бишкек шаары горизонталдык жактан өөрчүп атат дей турган болсок, азыркы мезгилде вертикалдык жагынан да өсүп атат дагы. Натыйжада ошол жерде өсүп аткан өсүмдүктөрдүн саны кескин түрдө азайып кеткендигине байланыштуу бул көйгөй бир эле Бишкек шаарынын эмес, жалпы Кыргызстандын көйгөйү да болуп атат. Буга мисал быйылкы кыштагы смогтун пайда болушу эң чоң далил болуп эсептейт да. Ооба, Бишкектин абасын абал көрүп атпайбызбы, ден соолукка таасирин көрүп атабыз. Аймара, мен сенден кийин бир ой пайда болду да, мен ушул туруктуу өнүгүүнүн туруктуу керектөөсүнө токтолгум келип турат. Адам табияттын бир бөлүгү. Ата бабаларыбыз табияттын бир бөлүгү экенин терең түшүнүшкөн. Табиятты урматтап, сый-урмат менен жашаган. Алдын ала өздөрүнүн керектөөсү үчүн табияттын жаратылышта сактоонун жолдорун, сырларын сезе билишкен. Сөзсүз куру болбош үчүн бул табияттын улуулугун, касиеттүүлүгүн экономикалык, салттуу экономикага токтолгум келип турат. Салттуу экономикада мында ата бабаларыбыз эң биринчи ресурсту сактоого көңүл бурушкан. Андан кийин табиятты сактоого көңүл бурушкан. Ал үчүн экономиканы сактоо менен бирге алар бүгүнкү күндө жалпак тил менен айтканда салттуу ресурстарды сактоо, табиятты ресурстарды сактоо менен табиятты көздүн карагендей сактоого көңүл буруп, салттуу экономиканы бийик тутушкан. Дагы бир мисал катары, чөптү кордосоң көзүңө зыян деген элде философиялык мааниси терең макал бар. Анда эмнени айткым келет? Бүгүнкү күндө бизде канчалаган өсүмдүктөрүбүз бар. Бүгүнкү күндө дарылык касиетке ээ болгон. Аны эпилепсия оорусунда, жүрөк кан тамыр, муун ооруларында жана башка канча көптөгөн дарыл дармек катары колдонушат. Ушул улуу ата бабаларыбыздан келе жаткан каада салтты сактоо менен туруктуу өнүгүүнүн багыттарын ушул жерге салттуу багыттарды иреттеп, анан ушул балдарыбызга багыттарын тууралап берсек деп. Туруктуу өнүгүүдө бизде мына турак жай маселеси. Мен ушул Бишкек шаарындагы курулуп жаткан ушундай көк мелжиген өтө бийик этаждагы үйлөрдөн бул учурдан бир 50 жыл мурда артка көз чаптырсак, Фрунзе шаары, жап-жашыл шаар деп дүйнө жүзүндө атагы чыккан, Ысык көл көздөй болгон, берметтей болгон жерибиз деп ажайып кооздук менен дүйнө жүзүнө таң калыштуу ушундай сонун нерселерибиз бар эле. Ал эми азыркы тапта ушундай 12-18 этажга чейинки салынган үйлөр курулуп, ошол тапта ошол этажда жашап аткан адамдарга таза абанын келбеши, ошонун айланасында өсүп жаткан өсүмдүктөрдүн, дарактардын азайып кетиши, топурактагы керектүү азык заттардын азайып кетиши, ошол эле тапта климаттын тездик менен өзгөрүп, күндүн ысык илептери менен бизге ушундай бир башка ультрафиолетовый нурлардан айыкпаган дарттардын келип чыгышы, агын сууга келип түшүп аткан ар кандай түрдүү жанагы машиналардан чыгып аткан ар түрдүү газдардын өлчөмдөрү бизге ошол сууну ичүүдө дагы, ошол сууга дагы уулуу заттардын агып келиши биздин эң биринчи адамдын ыйыгы болгон бул ден соолугуна өтө тескери таасирин берет экен. Бир эле адам баласына эмес, жан жаныбарларга, өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнө. Биз азыр карап көрөлүчү, картошкалар быйыл канчалык акыбалга келди. Бул бизге бүгүнкү эле ситуацияда болгон күбө болуп эсептелинет. Бак дарактар турган эле жеринде жап-жашылдыгын азайтып, саргайып, тез эле өчүп калып атат. Мунун баардыгы тең ушул эменин климаттын кескин өзгөрүп кетиши, адамдардын керектөөсү абдан көбүрөөк болуп, азыр мына 7 миллиардтан ашып кетти жер бетинде. Ар бир адамдын керектөөсү өтө көп. Анан ошого жараша турмушта керектөөгө боло турган мукташтыкта болгон продукцияны өндүрүш үчүн өндүрүш жайларды биз химиялык жолдор менен
жана башка өнүгүү жолдору менен иштетип, андан чыккан газдар, түтүн газдар абаны, жерди, сууну жана башкалардын баарын булгап атпайбы? Ошондо биз канчалык эмеге чейин ылдыйкы төмөнгө түшүп, адамдын жашы кескин кыскарууда. Мына ушул жерде Бишкек шаарынын абасы жөнүндө айтып кеттиңиздер. Мен бир айткым келип атат. Марс Батырович отурат бул жерде. Ошол жана парник газдар деле ушул автомашинанын кесепети болушу мүмкүн да, туурабы? Озон катмарын деп атабыз. Моңголдорго айтты, ошо озон жөнүндө көбүрөөк балдарга окуп жүрөсүз да, кичине ой бөлүшсөңүз. Так, бул озон катмары жер бетиндеги стратосферадагы жогору карай бул 12 километрден 50 километрге чейин калыңдыкта турат экен. Бул жер бетиндеги ошол күн шооласын тосуп, бул жер бетине башкача айтканда чыпка болуп эсептелинет деп эсептейт экенбиз. Мындан келген ар кандай ультра нурларды тосуп, адам баласына жана өсүмдүктөргө кенен жашоону түзүп бере алат экен. Эгер бул ушундай темпте завод, фабриканын, автомобилдин түтүнүн көбөйүшү ушундай темпте жүрүп отурса, бул ар кандай балнабы же тешиктерди пайда кылып, адамдарга бул тери ооруларын алып келиши мүмкүн экен деп атат да. Андан сырткары бул озон катмарын коргоо боюнча 1985-жылы уюм катары түзүлүп, анан 87 жылдан баштап булар 180 өлкө катышып бириге баштаган экен. Азыркы күндө эгер ушул темпте жүрүп отурса, ошол коргоо 2070-жылдары бул калууна келиши мүмкүн деген маалыматтар бар экен дечи. Ошо электр энергиясын үнөмдөйбүзбү? Кандай кылабыз? Мына биз жана плакаттар илинип турат, өткөндө дагы талкуулаганбыз. Ошол керектебизди кантип биз жолго коебуз? Ошо электр энергиясын күнүмдүк эле ар бирөөбүздүн өзүбүздүн турмушубузда колдонсок кандай болот? Ой коюңуздар. Деги эле замандын өнүгүшү менен адамзаттын электр энергиясына болгон талабы күндөн күнгө өсүп жатат. Бирок биз бул электр энергиясын колдонбой коелу деп ага чек кое албайбыз. Ошондой болсо дагы биз аны жоопкерчиликтүү керектөө деген бүгүнкү күндө аябагандай курч маселе болуп турат. Эми жоопкерчиликтүү керектөө дегенде эле эмнеден башташыбыз керек? Эң эле жөнөкөй, мисалы үйлөрдү жасалгалоодо дубалдарды, эмеректерди тандоодо ачык түстөгү өңдү тандоо, бул ошо түшкөн жарыктын 80%-ын чагылдырып, жана жарыктандырыш үчүн азыраак электр шамдарын колдонууга алып келет десек болот. Андан тышкары ошол эле айнектердин, плафондордун чаңдарын сүрүп тазалап туруу дагы бул 13%-га чейин электр энергиясын үнөмдөөгө шарт түзөт. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө биздин үйдө колдонгон эң көп турмуш тиричилик техникаларыбыз бар. Ошо техникаларды сатып алууда дагы биз алардын паспортуна көңүл бурушубуз керек. Ал жерде бул техникалар латындын чоң тамгалары менен жазылган Адан Жга чейин маркировкаланган болот да. Эгерде биз ошо техниканы сатып алууда А, Б деген маркадагыларын тандап ала турган болсок, бул дагы ошол энергияны үнөмдөөгө жардам берет. Андан тышкары биз мындай деп атпайбызбы? Керексиз учурда тиги лампаларды өчүрүп туруш керек, тигил бөлмөдөн бул бөлмөгө өткөндө жарыкты өчүрүш керек деп. Биз дайыма эле аны аткарбагандыктан азыр техниканын өнүгүшү менен жанагы кыймылдын жылуулук датчиктерин орнотуп кое турган болсок, ал ошол адамдын кыймылы башталганда эле күйөт, өчөт деген сыяктуу. Андан тышкары дагы ошол бүгүнкү күндө электр плиталары чыгып атат. Мисалы үчүн биз физиканын несинде, закондорунда жылуулук бергенде эч качан сырткы чөйрөдөн изоляциялап кое албайбыз да. Биз кааласак, каалабасак дагы ошол эле чайды кайнатыш үчүн сыртка жылуулук кетип атат. Бүгүнкү күндө ошо 95% жылуулукту ошо идиштин түбүнүн өзүнө бере турган электр плиталары чыгып атат. Булардын баасы башкаларга караганда бир аз кымбатыраак болгону менен ал өзүн ошо энергияны үнөмдөөдө өзүн актайт. Ошол сууну биз кандай үнөмдөйбүз? Ооба, туура айтасыздар. Бул жаратылыштын жана тең салмактуулуктун ичинен сууга да чоң таасир берип жатат. Эгерде бүткүл дүйнө жүзүндөгү сууну алып карасак, жалпы суулардын 97% туздуу, адам баласы чарбачылыгына пайдалана албайбыз. Бизге болгону жана 3% тузсуз сууларда. Ал эми тузсуз суулар болсо, анын ичине көлдөр, дарыялар, жер алындагы суулар, атмосферадан нымдар кирет. Биз ал суулардын баарын толук колдоно албайбыз. Анын ичинен болгону дарыя суулары, агын сууларды пайдалана алабыз да. Эми бул дарыя суулары кургактыктын бетине баардык жерге бирдей таркаган эмес.
дүйнө жүзүндө сууга жарды мамлекеттер бар. Мына айтсак Египетти айталычы, Египетке сууга жарды, бизде эмес. Алар мактанышат үйүндө. Менин мынча суум бар деп мактанышат. Ал эми кыргыздардын сөзү бар. Эл башы болгончо суу башы бол дейт эмеспизби? Мына Кыргызстан суунун башыбыз. Көптөгөн дарыялар бизден башталат, биздин аймагыбыздан, мөңгүлөрдөн башталат да коңшу өлкөлөргө чейин таркап кетип атат. Биз суу ресурстарына байбыз. Бирок мурдараак айткан, суу ресурстары суунун көптүгүндө эмес, суунун булганышында деп келгенбиз. Ал эми бүгүнкү күндө суунун бул адам баласынын калкынын санынын өсүшүнө жараша, сууга, таза сууга болгон муктаждыктын артышынын натыйжасында таза суунун жетишсиздиги келип чыгып атат да. Эми таза сууну алыш үчүн эле, таза сууну даярдаш үчүн эле көптөгөн жумуш, эмгек, каражат жумшалат, убакыт жумшалат. Мына ушунчалык таза сууну бизге даярдап бергенден кийин Бишкек шаарынын ичиндеги эле таза сууну айталычы. Ар бирибиз үйүбүздүн ичиндеги суу түтүктөр жана суу крандарыбыз бар. Ошол крандарды дайыма көзөмөлдөп турушубуз керек. Эгерде бир тамчылап суу чыгып кала турган болсо, ал күнүндө бир чакка чыгып калса 10 литр суу чыкса, ал бир айдын ичинде 300 литр суу чыгып калат. 10 күндүн ичинде 100 литр суу чыгып кетет да, таза суубуз чыгымга учурайт. Ошондой эле биз өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көрүү максатында суу чыпкаларын орнотушубуз зарыл да. Андан кийин баарыбыз эле ваннаны колдонбостон душтарды колдонсок. Ошо душка өткөндө да таза суу көптөгөн үнөмдөлөт да. Ушу шаардын жанагы абасы мына парникастар деп атабыз. Бактарга, шаардын дарактарына тийгизген таасири, мынакей айжекелер айтып өттү. Ушу акыркы бир 10-15 жылдан бери мен байкайм да, дарактардын баары мына июнь айы келгенде эле курттап, жанагы жалбырактары көбөйүп түшүп калат, сапсары бойдо эле туруп калып атат. Ушул боюнча окумуштуулар менен да далай талкуу болгонда, ушул жагына бир качандыр бир көңүл бурулабы? Ушу шаардагы жанагы дарактардын куртташы дагы бул чынын айтсам экологиялык кесепеттердин бири да. Анткени туура эмес жашылдандыруу же бактарды кыюу жана антип химикаттарды колдонуу, жанагы жаныбарлардын баары тең, чымчыктардын баары тең, пайда келтирген жаныбарлардын баары тең шаардан учуп кеткендиктен жок болуп, микроорганизмдер ошондон пайда болуп келип атат да. Бул жанагы экологический дисбаланс деп айтсак болот. Анын үстүнө ушул дарактардын көпчүлүгүнүн мынтип карап көрсөк, бул жана дуб деген дарактар курттап баштады. Биздин көрүнүктүү окумуштуубуз Эмиль Жапарович Шукуров айткандай, чынын айтсак изилдеп көрсөк дейт, бул дубтар биздин территорияга өсө турган дарак эмес экен да. Бунун биринчи даракты отургузганда да билишибиз керек экен да. Ошо билишибиз керек экен. Отургузуп атканда ошо биздин климатка ылайыктуу, биздин шартыбызда өсө турган, ошентип оорубай турган дарактарды отургузушубуз керек экен да. Ошон үчүн бул жана курттап кеткендин биринчи себеби, да, причинасы ошодо болуп атат да. Демек экологдордун беден түзөн мындай кийлигишиси керек экен да. Туурабы? Марат Кыдырович, сен эмне кошумча айтасыз? Эми буга чейин көп эле негативдүү маалымат чыгып атат экология, айлана чөйрө коргоо боюнча. Ушул негативдин аягында бир жакшы нерсени карап чыкса болот экен да. Акыры биздин коом ойгонду да. Ушу айлана чөйрөгө мындан ары мындай таасир бербеш керек экен. Айлана чөйрө деген бул ыйык нерсе экен. Айлана чөйрөгө көңүл бурбасаң, акыры ушундай бүгүнкү экологиялык кризистин кубулуштарын көрүп каласың деген ой уже коомдун арасына кетти да. Бул кубанычтуу нерсе деп эле койсок болот. Анткени мына башында сиз айтып кеттиңиз го, 50 жыл мурун дүйнөлүк коомчулук бул жөнүндө айтып чыккан. 50 жыл мурун. Ошол кезде жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун астында пределы роста деп кантип кыргызча которгонун билбейм, бирок ошондой бул чоң доклад чыккан да. Ошондо белгиленген. Өсүчектери ошондо белгиленген да. Коомчулук, эл жүзү, адамзат кайсы деңгээлге чейин
ушундай өнүккөндө айлана чөйрөгө баягы таасири минималдуу болот деген илимий изилдөө изилтип чыкканда ошондо эле белгиленген мына суу жагынан, аба жагынан, таштандылар жагынан канчалык өндүрүштүн кесепети канчалык болот деп ошонун баягы коркунучтуу кесепеттери пайда болот деген ошо 50 жыл мурун ушундай илимий изилдөөнүн негизинде жанагындай Бириккен Улуттар уюмунун астында айлана чөйрөнү коргоо комитети түзүлүп атпайбы? Ошон үчүн биз белгилеп атабыз дагы. Бүгүнкү майрамды 5-июнь деп. Анан мунун артында эмне болот эми? Көп эле глобалдык нерселерди баягы жөнгө салып, иш аракет кылса, баягы өз калыбына келет. Мына бизде эле бул Монреаль протоколу боюнча, озон катмарын жөнгө салуу боюнча мына 85-жылдан бери дүйнөлүк коомчулук иштеп келатат. Кыргыз Республикасында мына 2000-жылдан баштап мамлекеттик программаларды кабыл алып, мына биз силерге белгилүү нерсени айтып кетейин. 1-январь 20-жылдан баштап Кыргыз Республикасы толугу менен Монреаль протоколунун эрежелерин аткарды да. Биз КМС өлкөлөрүнүн арасынан биринчи болуп, озон бузуучу заттарды пайдаланууну жокко чыгардык. Биздин артыбыздан ушундай эле дүйнөлүк коомчулукта мамлекеттер келе атышат. Ушундай чоң глобалдык коркунучтуу маселе биз 85-жылы ойлоп аттык эле. Кантип гана адамзат мындан озон катмарынын жукарылышынан ультrakызгылт нурлардын кубаттуулугунун көбөйүшүнөн жана балдар көрсөтүп кеткендей бир топ чоң коркунуч түзүлдү да адамзаттын келечегине. Демек мындай маселени чечсе болот экен. Ошол эле климаттын өзгөрүшү боюнча мына айтып кетти бул жерде адистер абдан чоң проблемалар, көйгөйлөр түзүлүп атат. Бирок бул боюнча дагы адаптация деп өзүнчө программа кетет, митигация деген өзүнчө программа кетет, жашыл технологияларды өндүрүү, ошолорду бай мамлекеттерден кедей өлкөлөргө өткөрүп берүү деген программалар негизинде бул маселеди да чечсе болот. Бирок башка жагын айтып кетиш керек да, эми улам эле маселе чыга берсе, улам эле биз баягы башыбызды оорутуп, көйгөйлөрдү чогултуп да үйө бербеш керек да. Жана эми эле бүгүнкү күnkү майрамдын ушу мааниси ушунда да. Силер дагы жана өткөргөн семинарыңардын темасы негизи башкача сөз менен айтканда напсисти тыйыш керек болуп атат да адамзатка. Ошол туруктуу керектөө боюнча биздин эжекелер дагы кеңештер ой кошосуздар, анан Сарайгүл токтосун анан жыйынтыктап берет. Келиңиздер. Туруктуу өнүгүүнүн максаттарынын бири болуп, бул жоопкерчиликти керектөө болуп саналат да. Жоопкерчилик керектөө жана өндүрүштүн эң негизги максаты бул сарамжалдуу, үнөмдүү жана пайдалануу болуп эсептелинет. Эми азыркы мезгилде, азыр 21-кылым бул атомдун кылымы же болбосо илим техниканын кылымы деп атабыз. Ошо илим техниканын кылымында адамдардын каалоосу да өтө чексиз болуп кетти да. Мисалы ар бирибиз үйүбүздү карасак эле, үйүбүздө баардык техниканын түрлөрү, мисалы чаң соргуч, муздаткычтын бир нече түрлөрү, идиш жуугуч машина, кир жуугуч машина, ошолордун баардыгы боло туруп эле биз адамдар каалоосу чексиз болгондуктан адамдар бара-бара жалкоолукка да айланып башташты да. Анткени эгерде мисалы ар бир үйдө ошол техника иштеп атса, мисалы адамдар бир футболканы деле жуугандан эринип аны машинага салып коюп атат. Машинага салганда ал канча энергияны коротуп атат, же болбосо канча сууну коротуп атат. Ал эми адамдар азыркы мезгилде ошол энергияны сактоону ар кимибиз өзүбүздүн үйүбүздөн, өзүбүздүн мектептен же болбосо ар кимибиз өзүбүздөн баштасак гана жоопкерчиликти керектөө, же калдыксыз жашоону баштан кечирет болушубуз керек да. Ошондуктан мисалы үйдө азыркы мезгилде чаң соргучту колдонгондун ордуна мисалы шыпыргыны, мисалы ата-бабаларыбыз илгертен бери эле мисалы шыбак шыпыргыны колдонуп келишкен. Бул альтернативалуу жолдорун пайдаланышыбыз керек да. Сөзсүз түрдө эле техниканын жетишкендиктери эмес. Эгерде мисалы кир жууй турган болсок, аны колго деле жууп, ага кир кетирүүчү каражаттарын асыраак колдонуп, күнгө жая турган болсок, бул биз азыркы мезгилде калдыксыз жашоого жана жоопкерчилик керектөөгө жана ар кимибиз сарамжалдуу пайдаланууга түрткү берет болуш керек да. Туура айтасыз. Өсүмдүктөр менен жаныбарларды карасак, 1750 жылдан баштап ушул күнгө чейин 571 өсүмдүктүн түрлөрү жоголгон. Ал эми 210 жылга чейин карасак 467 жаныбарлардын түрү жоголгон. Бул жоголгон жаныбар өсүмдүктөрдүн бардыгы антропогендик таасирлердин натыйжасында. Адам ушу жоголгон жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн күнөөлүүлөр адамдар 96% адамдар күнөөлөгөн. Сарайгүл токтосун мынакей
келиңиз. Мен ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып өзүмдүн коллегаларыма чоң ыраазычылыгымды айткым келет. Анткени ушул маселелерди биз жанагы туруктуу мектептерди издөө демилгесинин алкагында экотоп түзгөнбүз. Ошо сиздерге азыр жакшынакай ошо глобалдуу маселелерди ачык айкын айтып, анан чыгуу жолдорун акырындан айтып аткан ошо кесипкөй коллегаларымга оозунан угуп атабыз. Мени кубандырганы ошол кишилердин эмгеги аркылуу биз азыр эртеңки келечек боло турган биздин балдарыбызга аң сезимине калыптандыруу иштерин жүргүзүп атат. Ошол окуу өздөрү берген предмет аркылуу ушул маселелерди интеграция иштерин абдан жакшы жолго коюшту. Демилгенин ишмердүүлүгүн ушу ата энелердин колдоосу менен абдан ийгиликтүү жүргүзүүдөбүз. Анан бүгүнкү биздин сиз уюштурган иш чарага катышкан сизге ыраазычылык айткым келет. Анткени убактыңыз жок, бирок ошого карабай бүгүнкү күндө кандай сонун маалыматтарды берип кеттиңиздер. Иши кылып бүгүн айтылган иштер бүгүн сөз болсо, эртеңки күнү реалдуу бир ишке айланса деген ой тилегимди айткым келет. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн 5-июнь күнү биз Кыргызстандын атынан ушул мугалимдерибиз, ушул биздин жакшынакай мектебибизде бүгүнкү экологиялык бир пикирлерин, сунуштарын, көйгөйлөрүн ортого салып, кичинекей болсо да бир салымыбызды коштук деп эсептейбиз. Ушул айтылган маселелер бизди көрүп аткан коомчулукка, шаардын жетекчилиги болобу, ошо табият тармагында иштеген биздин адистер болобу, ушулар угуп калса, көрүп калса, биздин экотоптун сунуштарын да эске алат деген ойдобуз. Анан көрсөтүүбүздү мен жакшынакай табият жөнүндө бир сөз менен аяктагым келип турат. Кытайдын бул атагы алыска кеткен Конфуций деген даанышман адам болгон. Ошону мынтип жазганы бар экен. Адам кыйналып, жанчылып, жан дүйнөң ооруп турганда тынч отуруп табиятты тыңда дейт. Башкалар айткан миллиондогон сөздөрдөн караганда, сооротуп айта беребиз да сөздөрдү. Ага караганда ошол табият эң жакшы дарылайт экен бизди. Тынчтандырат экен, сооротот экен, дарылайт экен. Мына ушул жакшынакай ошол Конфуцийдин сөзүн биз эсибизге алып, табиятка мындан да жакыныраак бололу, табиятты мындан да жакшыраак коргойлу. Анан ушул бүгүнкү 5-июнь күнүнүн бүткүл дүйнөлүк айлана чөлөнү коргоо болуп калган күнү дагы бул чоң окуя. Демек, бул 50 жылдан бери, жарым кылымдан бери экологиялык маселелер дүйнөлүк деңгээлде көтөрүлүп, колдон келишинче чечилип атат дегенге. Мына биз урматтуу адистер отурат. Ушундай адистер ушул тармакта ушул жыл сайын ушул күнгө жыл сайын өзүнчө бир девизди коюп, маселени коюп, ушул экологиялык маселелердин тегерегин иштеп келе жатышат. Бар бололу, жаратылышы бүтүн болсун, элибизде тынчтык болсун. А биздин мектепте болсо, ушул экотоп жакшынакай ар тараптуу экология билимдерин балдарыбызга жеткизе берсин. Саламатта калыңыздар.